маселеси көтөрүлгөн эле. Эми болсо бул маселе жогорку кеңеште дагы, парламентте, өкмөттө жана саламаттык сактоо кызматкерлери тарабынан дагы талкуу жаратып, аягына чекит коюлганы жок. Бүгүнкү күндө мына ушул соттук медициналык экспертиза борборунун иш аракети кандай жолдо, негизги көйгөйлөрү жана аны чечүү жолдору кайсылар, бул тууралуу алдыдагы убакыт ичинде кененирээк сөз кылмакчыбыз. Талкууга катышып, суроо, пикир айтып, үн кошкоңуз келсе, анда 68 06 06 телефон номерин териңиз. Мындан тышкары 0552 68 06 06 WhatsApp номери иштеп жатат, байланышка чыга берсеңиз болот. Эми биздин студиябызга келген меймандар менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Алар Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун башчысы Данияр Кошоков. Саламатсызбы? Юристтер Адам укугу үчүн коомдук бирикмесинин жетекчиси Асель Койлубаева. Саламатсызбы? Ошондой эле азыр биздин студиябызга укук коргоочу Рита Карасартова келип дагы кошулат. Анда маселени тоготер жеринен баштай берелик. Бул жагдай эмне үчүн көтөрүлдү? Негизги көйгөйлөр эмне? Мисалы, буга чейин Кыргыз өкмөтүнө караштуу соттук экспертизалык кызмат түзүлүп, ошол кызматтын алкагында соттук медициналык экспертиза борборун кошуу идеясы көтөрүлдү. Сиздер буга кандай карап жатасыздар? Эгер кошулса, анын артыкчылыгы, кемчилиги эмнеде болот? Данияр мырза, сизден баштайлы. Эми бул азыр эле айтып кеткениңиздей реформалоо боюнча укук коргоо органдардан ошол боюнча экспертизаларды кошуп бир орган кылалы деген ой болсо керек, менин оюмча. Ошондо эми кантип медициналык экспертиза ал жакка кирип калганын биз билбейбиз, бирок биз укук коргоо органдарга карабайбыз, медицинага карайбыз. Анан 2 жылдан бери ушул талкуу болуп атат. Эми бүгүнкү күндө менин оюм, өзүм пикирим, мына жаныбыздагы эле мамлекеттерди алсак, ошол мамлекеттерде андай эки эле мамлекетте болду, мына Казакстан менен Грузияда. Грузияда аябай чоң каражат бөлүнүп, чоң зданиялар курулуп, лабораториялар курулуп, ошончоларда жакшы жакы болду деп айтсак болот. Бирок ошо Грузиянын немелер келгенде адамдар, алар менен сүйлөшкөнбүз, эксперттик службанын адамдары. Алар дагы айткан, кошулбагыла, туура эмес экен, биз туура эмес кылыппыз деп алар айткан. Анан Казакстанга барганбыз. Ал Казакстанда да кошулушуп, бүгүнкү күндө аны ажырата албай кыйналышып атат. Туура эмес жака жөнөп неме барыппыз деп. Калган чоң мамлекеттерде, могу Россияда, анан башка мамлекеттерде, могу биздин эле Советтик Союздун мамлекеттеринде мурдагы эч ким кошулган эмес. Баары эле өзүнчө иштеп атат, Министерство здравоохранениянын астында иштешип атат. Бул мен ойлойм, медицинадан соттук медициналык экспертизаны ажыратып, анда бизде көп проблемалар пайда болот. Эмнеге дегенде биздин көп эксперттер патанатомияны иштешет, патанатомия жарымыда. Ар бир жерде бирден морг бар, патанатомиянын, судебный медицинанын моргтору. Ар бир райондо, ар бир шаарда Кыргызстан боюнча. Анын кантип аны иштетишибизди ондо ойлонуп көрүш керек. Сиз, Данияр мырза, мына ушул кызматка келгениңизге 3 жылга чукул убакыт болуп калыптыр, жетекчи катары. Бул башка багы укук коргоо органдары менен саламаттык сактоо тармагындагы экспертиза жасоону бирдиктүү бир органга катары түзүү маселеси көтөрүлгөндө сунушуңузду айттыңыз беле? Каршы белеңиз анда? Бул мага чейин көтөрүлгөн. Бул 15-жылы башталган. Ал жерде уже решение чечишкен, кошобуз деп. Андан кийин мен уже бул жумушка келдим. Ошондон бери каршы болуп келатасыз. Ошол үчүн эми мен айтып атам, бул туура эле идея болсо керек. Бирок бүгүнкү күндө эртерээк болуп атат. Бизде каражат, бул жерге эң эле туура нерсеси каражат керек. Эмнеге дегенде биздин сотрудниктерди, жаңы адистерди алган үчүн, күчтүү адистерди аларга жакшы төлөп бериш керек. Жакшы экспертиза чыгарыш үчүн жакшы лаборатория түзүш керек. Мен ойлойм, ошол эртерээк болуп, азыр акчасы жок эле кошулуп, же зданиябыз жок. Биздин ошол мурдагы эле отурган жерибизде отурсак, мурдагы эле лабораторный немелер менен иштесек,
анда эмнеси өзгөрөт? Аселя айым, айтыңызчы, мына ушул саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы соттук медициналык экспертиза борборун эми өкмөттүн карамагына өткөрүү маселесине сиздер башынан эле каршы болуп келе жатасыздар. Эмне үчүн? Жүйөңүздөр кайсы? Рахмат сурооңузга. Мен баягы бул суроонун өзүнүн тарыхы бар да. Башында Данияр мырза айтып кеткендей, 2015 жылы анда Атамбаев президент болуп турган убагында ошо президенттин жарлыгы чыккан болчу. Баягы милиция тармагында чоң реформа жүргүзүү, коррупция күрөшүүнүн негизинде ошол милиция органдарынын алдындагы жанагы экспертизалык борборлорду өзүнчө бөлүп чыгып кетиш керек деген. Анткени ал ичинде көптөгөн өздөрүнчө мындай биз эми билбейбиз, эми баягы ойлойбуз, коррупцияга көп аралашкан, ошон үчүн мындай экспертизалык корутундулар туура эмес чыгып аткандыгы үчүн ошондой нерсе менен президент жана жарлыкты жарыялаган болчу. Ошонун алкагында кандайдыр бир иштер жүргүзүлүп, бир убакта эле ошо айтып кеткендей эле жанагы саламаттык сактоо министринин астындагы жанагы медициналык экспертный служба менен кошо психиатрический служба деген да бар, РЦПЗ деп коет. Ошонун ичинде служба бар, чоң килейген өзүнчө дагы бир служба, наркологический служба деген бар, үчүнчү чоң килейген ал дагы служба. Ошол 3 службаны алып туруп жанагы өкмөттүн астындагы эксперттик жана кызматка кошкон жатышат. Биз аны туура эмес деп ойлойбуз, анткени эң башынан эле бул өкмөттүк служба түзүлүп атканда эле адам укуктары кайсыл жакта? Ушул концепция жанагындай туура эмес түзүлгөн да. Анткени эң биринчи деген мыйзам жагынан ошонун баарын чечиш керек болчу, мындай стратегиялык жактан каралыш керек болчу. Кандай принциптер менен ал служба иштейт? Ошолдун баары чечилбегендиктен биз каршы болуп жаттык. Биринчи концепцияны түзгүлө, концепциядан кийин мыйзамдар жазылыш керек, принциптер жазылыш керек. Андан кийин ар бир ошол бир мындай принцип болгондон кийин ошондо ар бир соттук эксперттик службалар ошол принциптин алкагында, ошол мыйзамдардын алкагында өз ара иштеше беришмек. Анткени бул соттук экспертизанын корутундулары жанагы соттук акыйкат үчүн жанагы жардам берет да. Ал болбосо бүгүнкү күндө албетте ар бир эксперттик жанагы службаларда өз ара проблемалары көп. Ал проблемаларды жанагы концепциялуу түрдө чечилбесе болбойт. Эмне себептен ушул өкмөт тарапка биз айтып келатабыз. Төгөрөк столду өткөздүк ноябрда. Айтып келатабыз. Ошол резолюциянын дагы чечимин жана төгөрөк стол өткөзүп бердик. Эмнегедир ошолор баягы бизге окшогон жанагы гражданский лидерлерге мындай кулак кагыш кылбай эле өздөрүнчө эле мындай ишти алып барып жатат. Мына биздин студиябызга Рита айым дагы келип кошулду. Кош келипсиз. Айтыңызчы, негизи ушул тармакты башкарууну өкмөттүк органдар эмнеге талашып жатат деген ойдосуз да, Рита айым? Анткени Кыргызстанда адам укуктары менен сот адилеттүүлүгүнүн башкы кепили бул албетте соттук медициналык экспертиза болуп эсептелет да. Негизи медициналыктар эмес, экспертиза. Бүгүнкү күндө укуктук реформа, соттук реформа деле ушу экспертизага барып таянат да. Анткени бүгүнкү күндө биздин соттор деле жанагы укук тартип коргоо органдарынын баары экспертизага барып таянат. Алар деген эч качан өз алдынча даже мыйзамдарда мындай жазылганда, мындай экспертизаны сөзсүз түрдө ушу экспертизада чыккан нерсени карап, ошонун чечиминин негизинде чечим кабыл алуу деле милдет эмес. Ар бир соттун өзүнүн кандай бир көз карашы боюнча ошо сот экспертизага деле таянып чечим чыгарган милдет эмес. Сот өзүнүн мындай эмесине карап чечим чыгарса болот. Но бирок биздин ушу 20 жылдын 27 жыл болду практикасында бизде деген мындай
көз карандысыз сот биз калыптандырган жокпуз. Алар кандай экспертиза чыгып келсе, ошонун негизинде мындай чечим чыгарганга көнүшкөн. Анткени алар кийин сен мондай чечим корутунду чыгып келсе эмне үчүн башкача чечим чыгарып атасың деп туруп жумуштан алып салгандарды да көргөнбүз да, ошон үчүн алар баягы экспертизанын негизинде чечим чыгарып көнүшкөн. Даже ошо эксперттердин чечими мындай абсурд болуп турса дагычы, бизде практикада мына өмүр бою эркинен ажыраткан случай болду. Ошто бобул кан баланчанын каны деп чыгарып келген болгон да, а медицинада бул кан баланчанын каны деп эч качан чыгарылбайт экен. Бул кан баланчанчы резус, анын составында мындай бар, анан баягы составын жазып беришет экен да, эмечи, баягы туура экспертиза чыгарган. А биздин ушундай бир аябай чилистен эксперттер ал баланчанын каны деп фамилиясына чейин жазып берип коюшкан да, ошонун экспертизасын карап туруп өмүр бою эркинен ажыратып койгон дагы случайлар болду да, ошого карабастан соттордагы көрүп турушат да, бул баягы жасалма экспертиза экенин деле көрүп турса дагы өмүр бою эркинен ажыратып коюшту. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин жалпы соттук реформадагы укук анан тартип коргоо органдарындагы реформасы ушул баягы бир органга байланыштуу. Ошон үчүн биз айтып атабыз, тиги укуктук соттук реформаны биз мындай түбүнөн бери келгиле деп калыптандырып атып, бир органдын реформасына көңүл бурбай ал жерде ушундай шашылыш нерсени жасап атканы, бул биз үчүн чоң мындай коркунуч жаратып атканы бул ушундан келет да. Анткени бул аябай чоң коркунуч, бул атайын жасап аткандай сезилет да бизге. Мисалы, айрым бир эксперттер белгилеп атат да, эл аралык уюмдар эгерде бул эки кызмат бирге турган болсо, анда биз сиздерге ири суммадагы каражат бөлөбүз деген экен. Ошондуктан бул жагдайга бийлик абдан кызыгып атат, демек ошол кадамга барып атат депчи. Негизи өзү саламаттык сактоо органдары тергей албайт да, бул болгону экспертизанын жыйынтыгын берет, туурабы? А эгерде күч органдары бул тармакты медиктерге өткөрүп бергиси келбей аткандыгынын дагы жүйөсү ушуга барып такалышы мүмкүн эмес да? Мен жооп берип кетсем болот бул суроого. Биз башында бир нече эл аралык уюмдарга карата баягы арыз менен кайрылганбыз. Бул биздин Кыргызстанда жана ЮНОДИС деп коет, жана это управление по наркотикам деп коет жана Кыргызстанда. Ошол жетекчисине арыз менен кайрылганбыз. Эмне себептен алар ушундай жанагы сиз айткандай требование коюп, мындай ири суммада бул $1 миллион берилет деп. Эмнеге мындай манипуляция кылып атасыңар? Эмнеге адамдын укуктарын эң биринчи койбойсуңар? Анткени силер оондун түздөн түз жанагы уюму болуп атасыңар, эл аралык. Адам укугу деген эң биринчи убакта деген баягы ар бир концепцияда деген салыныш керек деп кайрылсак, өткөндө биз жаңы жылдын астында жолугушуу болду биз менен. Ал жакта адамдар айтты, биз жалаң эле ЮНОДИС эмес, бул жакта ПРООН деген дагы эл аралык уюм бар, ошол да кошо иштешип атат биз менен. Биз андай талап барбы? Андай талапты койгон эмеспиз деп алар айтышты. Кыскасы ошондой да. Туура эмес, түшүндүңөр, силерге туура эмес информация жеткен деп. Бүгүнкү күндө ал информацияны бөлүш керек. Биз дагы бүгүнкү күндө баягы туура эмес деп ойлоп атабыз деп алар айтты. Бул мамиле чечишели. Анан экинчи нерсе, азыр сизге айтып кетейин. Баягы сиз жана сурабыңызбы, себеби эмнеде, эмне себептен баягы силер каршы болуп атасыздар деп. Бул экинчи себеби көз карандысыз соттук эксперттик жана кызматкерлер бизде Кыргызстанда жанагы мыйзам чегинде, азыр мыйзам кабыл алынган 2013 жылы, ошол мыйзам чегинде аларга көптөгөн ограничениялар көрсөтүлгөн да. Ошондо бизде өкмөттө монополизация болуп атат. Сиз билесиздер, монополизация болгон убакта эч качан бизде адам укугу толугу менен сакталбайт да, корголбойт дагы. Ошол биздики мына экинчи чоң себеп ошол болуп атат. Азыр дагы суроолор менен толуктайбыз. Байланышка чыккан угарманды күтүрбөй оюн же пикирин угалы. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Мен да ушул экспертиза жөнүндө айтайын. Мен оюнду башында Рита айтып койду. Рита эмчи? Тиги бизде баягы Советтер Союзунан калган изменелер атабыз да, судебно-медицинская экспертиза депчи. Ал судебный болбош керек, ал экспертиза болуш керек, чын делечи. Ал өзү алдынча болуш керек. Анан милиция же өкмөт кошкон, анан МВД кошуп жибергендери, анан жана судьялар ушундан пайдаланып атышат да. Ошол жерде коррупциянын баары ошол керектүү нерсени алып ал. Жана айрыкча тергөөчүлөрчү.
келет дагы буларга да мага керектүү нерсени экспертизаны бересиң деп коет результатын. Булар ошо мажбур болот ошогочу. Ошондон акча жок, мутигинде мындай дебстен республика булар бара турган болсо өз алдынча болуш керек. Анан жанагы милицияда дагы жана наркотиктерди текшергендер отурушат. Барсаң балдар, жаш балдар ичип барат дагы мынакей наркотик бар экен, чөнтөнү мынча грамм, тигинче грамм деп аларды ошентип соттоп атат. Бул туура эмес. Булардын баардыгы наркотик менен күрөшө турган бир кызмат бар эле мурдачы. Аларда жоюп салышканда, ошо Имин Атамбаевдин убагында. Ушул эмелерди кайра өз алдына алып келсе, ошондо гана адам укугу кичине сакталбаса, а булар көз каранды болсо, баягы эски жол менен кетип, керектүү результаттарды алышып эле эметип беришет да, бул дагы эле көз каранды болушат булар. Ушундай учурлар болобу? Практикаңыздарда кездештиби? Ачык айтсаңыз. Эми республика боюнча айтыш кыйын, эми ар бир эксперт өзү отдельно подписка берет. Сиздин жетекчи катары билишиңиз керек болот да. Эми историябызда бар, конечно. Давление эми кайсы учурда көбүрөөк? Давление болот. Мындай учурда айтпайбыз го, эми ар бир уголовный дело өзүнчө болот да. Заинтересованный адамдар болот, заинтересованный органдар болот. Бирок биз эми эксперттерди неме кылабыз, көзөмөлдөйбүз, алар мындай немелерге поддаваться этпесин деп. Азыркы мынау алдында айтылып кетти, акча тууралуу. Көп деле акча кереги жок. Азыр бизде оңдогонучу зданиябыз бар, жакшы эле здания бар. Аны лаборатория службага эле аз-маз акча керек, лаборатория службаны моргду оңдоп койгонго. Биз эсептеп чыкканбыз, 17-18 миллион сом эле керек болгонучу. Анан азыр бул 1987 жылы курулган имаратка ошондой эле суммада каражат керектелет да? Текущий ремонттон өткөн эмес экен. Текущий ремонтту биз кабинеттерди баарын жасап койгонбуз. Бир эле капитальный ремонт морг жака керек. Эмнеге дегенде азыркы күнү эми ичечный моргтор дегендер бар, бизде азыр жөнөкөй эле жерге жаткырышат. Анан чоңураак болуш керек, менин оюмча. Анан бизде Кыргызстан боюнча типовой моргтор бар, областтарда бар, шаарларда бар. Эми аларга аз-маз көңүл бөлүп койсок, мен ойлойм жакшы эле болот го. Ритайм. Мен ойлойм, эми азыркы болуп аткан нерсенин баягы туура эмес жагы эмнеде? Булар деген баягы саламаттыкты сактоодо жөнөкөй врачтан баштап моргко чейин жана экспертке чейин бул бирдиктүү организм да. Эксперт эмнеден чыгат? Күндө адамды дарылап атып, анан бир күнү мен көздү жакшы дарыласам, мени айтыш керек да, Рита, сен ушу көздү жакшы дарылайсың, ушу бирөөнү согуп коюп тур, ушу соккондон көзү көрбөй калганын баягы причинно-следственная связь деп коет да, ушул болдубу, көрбөй калганы болдубу, сен эксперт болуп берчи деп туруп, мени врач катары ошол жерге чакырып, мен эксперт болуп беришим керек да, чын эле ушул удардан бирөө соккондон көзү көрбөй калдыбы дегенден да. А булар азыр алып туруп жалпы саламаттыкты сактоодон ушу эксперт деген нерсени соттук эксперт деп туруп чыгарып кетип атышат да, анан морг деп. Ошондо бир диктүү мындай бир организмден экспертизаны алып кетип атышат да. Анда мен күндө дарылап атып, а эксперт деген тиги жерде да, сотто депчи. Бул анан альтернатив, анан бир жерде отуруп эле жалаң эксперттер отурушат да, алар эксперттер болот. А тиги дарылагандар өзлөрүнчө депчи. Бул таптакыр мындай логикага дагы жатпаган нерсе. Анан ар бир эксперт ушу дарылап атып, бүгүн мен көз дары, эртең өпкө дары, дарыгер, тиякта жүрөк дарыгер, миңдеген дарыгерлер кандай бир дарылап атып туруп эксперт болуш керек да. Анан кайсы убакта керек болгондо алар, сенин ушу эксперттик пикириң керек болуп атат деп туруп чыгыш керек да. А булар бир 400 единица бар экен да, ошолорду бир вертикализация мындай бир мекемеге алып келип алып туруп, сен эксперт болосуң деп чыгарып кеткен атышат да. Бул Грузияда дагы болгон. Но Грузияда бүт медицинанын баары жекеге өткөн. Эң биринчи ушундай эксперттик топту түзүп, ошонун директору бизге келип, ал айтты, биздин катачылыкты кетирбегиле деди. Казакстанда да болгон, алар дагы бүгүн ыйлактап атышат.
бул туура эмес нерсе экен деп. Биз дагы ошого азыр кайра эле ошолордун катачылыгы менен кетип баратабыз да. Эмне себептен? Анткени экспертиза бул деген сотто дагы эң маанилүү экенин биздикилер билип алды дагы. Бүгүн экспертизанын баарын бир колго алып, бир вертикаль түзүп алып туруп, каалагандай ары бери буйтаган атышат да, колго алып алышыпчы. Ушунусу өкүнүчтүү болуп атат да, бир колго алып алып, эртең бул деген иштебей турган нерсени кайра эле жасап алып элечи. Эми кайра эле иштебеген нерсени жасай турганын эми биз кайерка баратабыз деген нерсе да. Деген нерсе. Угатабыз, сизде саламатсызбы? Кулак сизде, катуураак айтсаңыз, кайдан байланышка чыктыңыз? Нарындан чыгып жатам. Кубаныч. Мындай да, эми бул судбет экспертиза башынан эле аябай коррупцияны май талкан жумушта. Бул эми ажыратканга болбойт го дейм. Министерство здравоохраненияданчы. Мен суроомундай да, эгерде жанагы уголовный дело боюнча тергөөчү талап кыла алабы судмет экспертизанын жыйынтыгын. Анан ошо жыйынтык судмет экспертиза чыгып келгенден кийин тергөөчү кимге ошо судмет экспертиза чыныгы анык чечим болгон экен дегенде үстүнөн кимге текшерте алат? Рахмат. Жооп бересизби, Данияр мырза? Эми экспертизалар ар бир райондо болот. Райондор областка берилет, ишенбесе. Потом республикага берет. Эгер жыйынтыгына канааттанбасам да, көз карандысыз, менчик, ошондой лабораториялар бизде Кыргызстанда иштейби? Алардын жок, алар если могул неме менен не согласен болсо, анда кайрадан эле правоохранительный органга заявление жазат. Мен ишенбейм буга, кайрадан кылгыла деп. Анан башка топ түзүлүп туруп, азыр мына өдөдө айтылып кеткендей, биз специалисттерди кошобуз керек болсо, гинеколог керекпи, травматолог керекпи, любой специалистти Минздравтан алып туруп, ошолорду кошуп туруп, кайрадан өткөрөбүз. Мен да кошумча жооп берип келгим келет. Мен бул адамдын жанагы суроосун мындай деп түшүндүм. Баягы тергөөчү соттук экспертизага жана бергенге акысы барбы деп. Ооба, ал закондун ченеминде баягы жазылган. Соттук экспертизага жанагы назначить этет, жанагы токтом менен. Ага укугу бар. Эгерде адам ал экспертиза менен баягы макул болбосо, баягы башка үстүнөн дагы бир экспертиза, жана повторный деп коет, комиссионный, комплексный деп коет. Ошондой экспертизаларды баягы талап кылганга акысы бар толугу менен. Бул биринчиси, анан экинчиси мен баягы эң биринчи суроо болду го. Биз азыр жанагы немесин суроонун абдан жакшы суроо берди да, чындыгында. Биз мына бул суроо өкмөткө суроо да. Мына биз айтып келатабыз. Мына 70 жылдан ашык биз Кыргызстан Советтер Союзунун составында болуп келип, сот, прокурор, милиция кызматкерлери адамды айыптоо политикасы жүрүп келген. Ошон үчүн баягы милиция кызматкерлери жана соттук эксперт кызматтарды бул жанагы мамлекеттик орган адамды айыптаганга жардам бериш керек деген ошондой политика менен келатат да биздикичи. Бул деген көз карандысыз эле азыр орган бул азыркы учурда. Просто деген бул жакта бул чоң маселе врачебный, моральный этика деп коет. Ошону гана биз азыр күчтөш керекпиз, врачебный практика. Жок, жана угармандагы бербедиби? Акыркы башка көз карандысы орган барбы деп атат. Ошого жооп берсеңиз. Бул сонун суроо. Агай айтып атпайбы, биз канааттандырбаса, тиги киши коптонуп атат. Эгер мен мисалы менин балама деген экспертизаны мен канааттанбасам, бул туура эмес болуп атат десем, мен каяка кайрылам десем, агай айтып атат. Үстүнөн дагы бирөөнү кошуп беребиз деп. Булар вертикалдаштырып, бүт органдын баарын бир орган кылган атса, анан үстүнөн дагы бирөөнү кошуп берсе, ал кайра эле ошол орган болот да. Биз айтып атабыз, альтернатива болуш керек. Бул бир кишиге баш ийбеш керек. Альтернатива болсо, мен башка жакка да кайрылганга мүмкүнчүлүк болуш керек деп. Бүгүнкү күндө саясат аны жок кылган атышат да. Ошон үчүн биз чырылдап атабыз. Бүгүнкү саясат туура эмес депчи. Булар айтып атат, биз башка адисти кошуп беребиз деп. Бүт баары бир зонтиктин астында болсо, 1000 башка адисти кошуп бергин. Бүт баары бир органга баш ийсе, анын эмеси кесепети ошол эле болот. Угатабыз, сизде саламатсызбы? Алло. Кулак сизде, өзүңүздү аштырып койсоңуз. Мен неме мамлекеттик соттук экспертиза кызматынын төрагасынын орун басарымын, Табылды Матсаков.
Немени Данияр Жарматович айтып атпайбы, медицинский экспедициянын жетекчисичи. Медицинский экспертиза менен медицинский эмес экспедициянын биригиши бул идеясы туура болгон. Бирок азыр эртерээк деп жатпайбы? Эми мындай да, мен ал судмедэкспедициянын жетекчиси болгомун убагындачы. Судмедэкспертиза саламаттык сактоо тармагына илгериден эле өгөй бала болуп келген. Мисалы үчүн саламаттык сактоо министрлиги хирургияга, терапияга же болбосо глазной ооруларга карагандай судмедэкспертизага эч качан карап келген эмес. Ошонун үчүн эгер биригип медициналык жана медициналык эмес экспертиза бириксе, бир немени бир жетекчиликтин алдына болот эле, ошондо ал жака жылыш керек. Мен ошентип ойлойм. Биз ошондой азыр неме планда бар. Экинчи маселе, студияда отурган эжек айтып атпайбы неме деп, жо наркологический экспертизада чоң кызмат бар депчи. Ал жерде чоң кызмат жок. Ал жерде болгону 2,5 ставка бар. Ошон үчүн маалымат так болбой жатат. Рахмат. Агай жакшы комментарий берип кетти, өгөй бала болуп келген деп. Эч качан экспертиза түзмө-түз медицинанын бийлигине мындай түзмө-түз баш ийип келген эмес дегени бул туура болгон. Анткени себеби министр эч качан момундай экспертиза чыгарып бересиң деп мындай мажбурлаган эмес. Эксперттер өзүнүн экспертизасына өзүнүн башы менен жооп беришкен. Бул туура саясат болгон. Азыр булардын алдын алып келип туруп вертикализация кылган атат. Ошондо булар деген чыгарып бересиң деген атат. Азыркысы туура болобу анда? Ошон үчүн мурун булар горизонтальный управление болгон. Ошон үчүн мурунку саясат туура болгон. Кереги жок вертикализация. Кереги жок мондай мажбурлап, мен сенин начальнигиң, сен менин подчиненныйым дегени. Булар деген туура эмес түшүнүп атат. Сен менин деген начальнигим болосуң, мен сен деген кандай экспертиза жазганды мен сага үйрөтөм дегенчи. Негизи бизде деген илгерки баягы советтик доорундагы мышление менен кишилер дегенчи азыркы күндөгү деген адам укугу эмне болот деп ар бир эксперт өзүнүн аброю менен биз көрүп атабыз го, сотко кандай экспертизалар келип атат. Бир барак жазып коет атат. Ооба, ушул экспертизада экстремисттик чакырык бар деп коет дагы бүттү жапжаш баланы экстремист кылып коет, террорист кылып коет, тиги бандит кылып коет. Эмнеси менен ал сөзүнүн аркасында эмнеси экстремисттик, ал сөзүнүн аркасында эмнеси бандиттик сөз, ал сөзүнүн аркасында эмнелер бар экенин эчтекени далилдебей турупчу. Азыр кыска жарнамалык түрмөк бар, андан кийин биз түз эфирдеги маекке кайтып келебиз. Марал үналгысында жарнама. Үйүңүзгө жарашыктуу, көздүн жоосун алган килемдерди издеп жүрсөңүз, анда сизди 1001 килем дүкөнүнөн күтөбүз. Килемдердин бажырайган гүлдөрү менен түрдүү түстөрүнүн айкалышы бак чиркин карап гана тургун келет. Баса, бул жерде килемдерди жууп тазалоо кызматтары да бар. Дареги Жаш Гвардия бульвары 41, сурап билүү телефону 0770 55 0119. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Күндүн күрөө тамыры, сиз кызыккан маанилүү окуя, жандуу талкуу, жаратман ой. Мунун баары Айлампа программасында. Жадыңызда жүргөн сунушту айтып, суроо узатыңыз. Марал радиосунун толкунунда 8 саат 40 мүнөттөн баштап Майраш Базлакунова менен. Талашка түшкөн соттук медициналык экспертиза тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Эгерде талкууга катышып сурооңузду айткыңыз келсе, анда 68 06 06 телефон номерин терсеңиз болот. Бизде жаңылыкка чейин айтылган пикир боюнча мына азыр ушул борбордун жетекчисин дагы ойнугалык. Данияр мырза. Азыр Табал Табакалыч айтып кеткен мурда кесиптешибиз ал билет биздин проблемаларыбызды өгөй деп айтканы, бул финансалык жагынан айтканы да, бизге по остаточному признаку акча бөлүнүп жүргөнүн айтканы. Экинчи нерсеси, туура айтты, наркология менен психиатриянын экспертизалары аз эле кичине эле болот. Алар бирок алардагы өзүнүн чоң салымын кошот. Жана сотторго немен чыгаргандачы, өз заключенияларын чыгарганын. Анан өдөдө айтып кетти эле биякта эжелер. Андан айтып коеюн дедим эле. Менин оюмча правительствонун же немелердин кызыкчылыгы жок. Эмнеге дегенде 3 жылдан бери алар деле
табалык туура болуп атабы деген, бирок жеке бирөөдүн кызыкчылыгы бар дейм, мен ойлойм. Кимдикини билбейбиз, бирок ошол бирөө аябай аракет кылып атат, кошобуз депчи. Бир эле кишиби, ошондо өкмөттөгү бир үлкөн чиновник экен да, сиздин ойлоңуз боюнча? Өкмөттөгү каяктагы, бирок мен билем, что мына 2-3 жолу вице-премьерлер менен мен мындай жеке сүйлөшүп айттым, алар да айтып атат, шашылып атабыз окшойт, ойлонуп көрөлү, карап көрөлү деп, улам жылдырып атат азыр неменичи, объединенияны. Бул 16 жылдан эле кошулуш керек эле. 2 жылдан бери эле чынында сүйрөлүп келатат. Жаар эмес же бер эмес, ортодо. Азыр байланышта да бир угарман турат, кулак салалы. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Мен ошо айтып атам да, эксперт азыр деле коррупция бар да, себеп чозуп, 1 ай, 2 ай чыгарбай жүрүшөбүз, ошону тигиндей мындай, тигиндей мындай иштак кылып, ошол жерде коррупция бар. Кимдин эмеси акчасы көбүрөөк болсо, ошо эксперт ошону полдуска чыгара берет да. Бул соттук медициналык борбордо ошондой коррупция бар деп атасыз, Бар. Мисалдарыңыз барбы? 100% гарантия. 200% гарантия берем ошогочу. Рахмат. Данияр мырза жооп берсин, азыр жетекчиси. Эми бизде ушул экспертиза болгондо 2 жак бар экен. Обвиняемые и потерпевшая сторона. Бул жактан обязательно бир жагы жакпайт экспертизаны жасаганычы, ошон үчүн коррупция деп айтышы мүмкүн. Экинчи жагы, бизде көбү ойлойт, бүгүн экспертизадан өтсөм, бүгүн эле заключениени бериш керек колубузга депчи. Срокторубуз бар. 1 ай, 2 ай деген. Ал жерде лабораторный данныйлар чыгыш керек. Биз аны күтөбүз. Аларды кошуп туруп, специалисттер өзүнүн заключениясын бериш керек. Мына кошкон айтып атпайбызбы? Специалисттерди кошобуз. Врачтарды, ар түрдүү врачтарды, рентгенологдорду, алар өзүнүн данныйларын бериш керек. Анан ошол карата заключение чыгарылат. Анан эми бүгүн өтүп эле эртең келип талап кылышы берет. Кана менин заключением силер атайын чозуп атасыңар депчи. Андай бизде деле 3 статьяга ар бир эксперт кол коет. Уголовная ответственность. Жогоруда дагы ушул багытта угарманы суроо бербеди беле? Эгерде соттук медициналык экспертиза борборунун чыгарган корутундусуна макул болбосо, анда кошумча башка жеке менчик Кыргызстанда ушундай лабораториялар барбы? Ал жака алып барса болобу? Анан алардын корутундусу канчалык мындай соттук иш үчүн маанилүү жана далил күчтүү болуп эсептелет? Бүгүндө жаңы УК боюнча ар бир адам без правоохранительных органов келе турган болуп атат, туурабы? Бизден алат жанагы немесиничи, заключение болуп жазылбайт, анда просто эле так в виде справки жазып беребиз. Ошо менен өздөрү чечет. Кайра барамбы, барбайымбы правоохранительный органдарга, туура берилдиби? Ал уже бир этапты мен аны мурдатан эле айтып жүргөнмүн. Элдер көбүнчө милицияга баргысы келбейт, прокуратура баргысы келбейт. Анан экспертизаны өтүп коеюн дейт, бирок ага укугу жок. Биз аны ала албайбыз. Быйылдан баштап уже мына жаңы УК боюнча алсак болот. Мен ойлойм, уже жеңилдик болду. Жанагы суроого мен дагы эле жооп ала алган жокмун. Бул бүгүнкү күндө мына жанатан бери биз байкап отурабыз. Мына адамдардын суроосу мына ушул көйгөй менен тыгыз байланыш болуп атат. Биз айтып келатпайбызбы? Мына азыр өкмөт деген ушул өзүнүн инициативасы менен жеке менчик, көз карандысыз, альтернативдүү эксперттик кызматкерлерди түзгөнгө ошого рынок түз бербей жатат. Жолтоо кылып жатат. Жолтоо болгонун себеби мына бир монополизация болуп атат. Ал болгондон кийин мыйзам катарында мыйзам кабыл алынып калган. Ал жакта деген жеке менчик соттук кызматкерлер өздөрүнчө мындай организация түзгөнгө чоң жолтоолор болуп келе жатат. Биз ошол жөнүндө айтып келатабыз. Анан жана айтып кеткенде наркологический службада 0,2 ставка бар деп туура, ал 2 адам иштеп атыптыр. Зато деген кандай килейген чоң маселелерди, проблемаларды чечип жатат ошол экспертный служба. Эми ал бул жеке ой деңизчи, биз айтып келатпайбыз, концептуалдуу түрдө бул туура эмес деп, кыскача ошол. Угатабыз сизди, саламатсызбы? Саламат, мен Таластан чыгып атам, атым Алтынбек. Алтынбек мырза, угатабыз. Бизде Таласта Салкынбек деген областной суд эксперттин жетекчиси бар. Азыр сотто ошол, милицияда ошол, бар ошол. Анткени себеп дегенде азыр тергөөчүгө сүйлөшчү элем мурун чуркапчы, бир кылмыш болсо. Азыр баары ошого. Катуураак сүйлөсөңүз, Баардыгы эле ошого барат. Бизнес кылып алды да аябайчы. Анткени келтек жеген тарап болот да. Ал келтек жеген тарап тиги сабап салган киши
баягы урус күчтүү база калат дегендей тыйын берип койсо келтек жеген тарапта уруптур деп беркиге да жаракат түшүнүктүү болду го суроонун өзү. Рахмат сизге. Эң болду. Акайдын суроосу аябай маанилүү. Негизи бул маселе эмнеден башталган? Эң башында баягы милициялардын колунда тергөө дагы, анан жанагы экспертиза да колунда болчу да. Анан 2 жыл мурун президент айткан бул баягы кызыкчылыктын кагылышуусу болот. Бир колдо болбош керек деп туруп указын чыгарганда баягы экспертизаны бөлүп чыгарып туруп өзүнчө борбор түзүлсүн депчи. Но бирок ал жерде эч медициналык экспертиза жөнүндө айтылган эмес. Бүгүн бул жанагы ички иштер министрлигинде 4 багыттагы экспертиза борборго өттү. Өзүнчө, ошол өзүнчө болсун, алар өзүнчө экспертиза жүргүзсүн. А милициялар тергөөнү өзлөрүнчө жасасын деп ошол жөнүндө болгон маселе болчу. Анан алар караса, бул экспертизага кошуп туруп, баарын бириктирип туруп, медицинаны да кошконтат да. Но бүгүнкү жаңы ишке кирип аткан УК, УПКлардын баары эч кандай жолтоо кылбайт. Альтернативдүү дагы башка экспертный специализированный организация деп жазып койгон. Экспертиза менен альтернативдүү экспертизаны жасап туруп, ошолорго ар кандай экспертный службаларга кайрылып туруп, экспертизаны алып туруп, соттор ошолордун корутундусуна таянып туруп, мындай чечим чыгарганга эч ким жолтоо кылбайт да. Бирок мамлекет эмнегедир түшүнүштүү да, жанагы байке айтып аткан туура. Бүт маселенин баарын эксперт кандай чыгарса ошол жака оорун түшүрдү дагы. Ошон үчүн шашылыш түрдө биз баягы мыйзам тиги соттук реформа менен алек болгончо келгиле бирдиктүү болбойт. 1 январда мыйзамдар чыкса биз эмне кылабыз деп туруп тиги президенттин указына калып эле шылтоо кылып туруп, баарын бириктире коелук. Ошол бүт бирдиктүү эксперттик кызмат баарын колуна ала калсын деп туруп, баарын бириктирип, ошол жерде саясаттын баарын ошол жерден чечелик деп атышат да. Данияр мырза, кандай жооп бересиз? Жогоруда угарман белгилебедиби? Талас боюнча эми мен Салкынбек деген тиякта иштебейт бизде, андай экспертти мен билбейт экенмин. Анан эми начальники областных бюро барды подчиняются напрямую министру, мага эмес. Министрга туура саламаттык сактоо министрине башы эрди. Туура. Ошон үчүн аларды биз мындай мындай неме кылгандарыны биз кадровый жагыны же нареканияларды биз аларга бере албайбыз. Анан айттым го азыр элечи, любой экспертке жакпаган экспертизаны айтса боло берет. Муну жакпай жатат деп. Анан бир эле нерсеси мен башынан эле айтып келатам. Зарплата көтөрүлүш керек. Мына бизде прескурант бар эле, мурда оплатасы бар эле. Ошол жок болуп калды. Туура эмес болуп калды. Бүгүнкү күндө 2 бала, жаш бала мектепте урушуп кетсе да заявление жазышат. Аялы менен күйөө урушуп кетсе да заявление жасайт, бекер да. Анан целая система иштеп атат. Правоохранительный органы, судебная система, бүтүн өкмөттүн элдер иштеп атат. Ошону ойлоп атам, мына бир эле прокурордун немеси боюнча жабылып калган. Ошону кайрадан киргизиш керек, оплата болуш керек, кылган иштерине элдердин төлөп бериш керек алардычы. Ошондо биз ошол акчалар менен өз лабораториябызды оңдосок болот, моргду деле оңдосок болот. Бир жылда 1,5 миллион сомдой түшүп аткан. Ошо 1,5 миллион сомду биз бул акы төлөп кызмат көрсөтүүдөн түшкөн, э? Туура. Ошондо деле 30% төлөйт эле. Калгандарды льготниктер бар эле. Жаш балдар, студенттер, карылар, ветерандар, орукчандар и так далее. Аябай чоң 18 неме бар эле, перечень бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, аны кайрадан кайтарсак, өзүбүз менен өз акчабызды камсыздап, оңдоп кете берет элек. Бирөөдүн немесиге карабайчы, качан донор акча берет экен деп. Бюджетке да аябай жеңил болот деп ойлойм. Бул кайсы жылдан бери алынып салынган? 16-жылы январда, бул мен аны да билем, бирөөдүн кызыкчылыгы үчүн эле жабылды. Жазып жүрүп, эмнеге дегенде 20-25 жылдан бери ошол нерсе келаткан. Мына бүгүнкү күндө көрсөк, ушунчалык эле биз акыйкат эмес иштеген болсок, Казакстан иштеп атат ошонтип эле, Россия ошонтип эле төлөшүп атат. Анан биз канча доказать этип, сотторго чейин прокуратурадан берип аракет кылдык, бирок эми биз
прокуратура менен соттошубуз кыйын экен, шаардык сотто уткузуп койдук. Демек бүгүнкү күндө соттук медициналык экспертиза борборунун баардык кызмат көрсөтүүсү акысыз жүрөт экен да, Туура акысыз, ошон үчүн аябай көбөйүп кетти экспертизалар. Мен баягы Рита айым айтпадыбы, эми жанагы альтернативдүү экспертизага чоң деле жолто жок деп баягы мыйзамда жазылган. Бирок бүгүнкү күндө мен жана бекеринен айткан жокмун да. Мыйзамда судебный экспертный деятельность деген бизде Кыргызстанда мыйзам бар, анан жаңы УПКга дагы бул кирип калыпты, жана сертификат компетенции дейт. А сертификат компетенцияны ким берет? Сертификат компетенцияны жанагы өкмөт алдындагы жаңы кызматтык жанагы эксперттик жанагы орган берет да. Бул эң туура эмес, бул коррупциондук жактан көрүнүш болуп саналат. Бул эң биринчи жолтоо ошол. Эч качан альтернативдүү көз карандысыз эксперт ал кызматка барып сертификат компетенцияны албаш керек да өтпөш керек. Ал кереги жок нерсе. Сертификат компетенция боюнча неме кылып койлук. Биз өзү өткөрүп атабыз. Аларсыз. Эмнеге дегенде аябай бизге ошо требованияда сотто адвокаттар кое башташты. Кана сертификат компетенцияны жок экен, жакпаса эле экспертиза ошого келишип атат. Жакса өтө берет. Жакпаса ошо сертификат. Биз азыр өзүбүзчө өткөрүп атабыз. Бир определенный адам уже эксперттер өттү. Жылдын аягыча же жарымга чейин уже бүтүрөбүз бардыгын. Өткөрөбүз, сертификат компетенция алышат бардыгы өзүнүн направление боюнча. Ушул бардыгын бир борборго өкмөттүн алдына бириктирүү маселесин көтөргөндөрдүн дагы бир жүйөсү болуп атат. Бул жерде багы жарандар үчүн абдан ыңгайлуу шарт түзүлөт, ар кайсыка чуркабай бир жерден жумушун бүтүрөт. Анан өкмөттүн каржылоосунда болгондуктан айлык акы дагы көбөйөт, тиешелүү жабдуулар менен камсыз болот депчи. Ушунун бардыгын ошол структурага бириктирбей туруп эле жасаганга мүмкүнчүлүк барбы бүгүн? Негизи бир мыйзам бар да, кайсы тармакта болбосун рынок өзүнүн баягы мыйзам ченемдүүлүк жөнүгө салат да. Ал эмне деген мыйзам? Бул көп продукт болсо, ал сапатын көбөйтөт дагы, атаандаштык болуп жолго түшөт да. А эгер баары бир жерден болсо, ал бир колго алынат дагы, өз билемдик ошол кожоюн жөнгө салат. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бергиле ар кайсы тармактарга, бергиле профессионалдарга, ошондо мамлекеттик деле тура берсин, жеке деле боло берсин. Ошондо ар бир жеке врач деле компетенттүү жазып, өзүнүн баягы көз карандысыз экспертизасын берсе, ошол жерде жазып, өзүнүн компаниянын имиджи үчүн иштесе, анан эки экспертизадан көрүнүп турат да, ал баягы далили менен жазып, баарын көрсөтүп коюп турса, анан судья деле карап коюп турат да, бир экспертиза бир эле барак болуп, бир эки сөз менен чектелсе, тигиниси ар бир далилин жазып коюп турса, анан сот деле бул кандай бир мындай весомый аргументтер менен жазылып коюп турса, кайсыга таянарын. Ошондо тиги мамлекеттик деле эксперттер кой, эртең биздин бетибизге чүркөө болбосун, элдер күлөт да, могу экспертизаны жанагындай эле фамилиясын жазып коет да, Кан Баланчаевдики десе, элдер күлбөсүн, бул экспертти баары шылдыңдашат да. Ошондой болбосун деп, мамлекеттик дагы эксперттин дагы сапаты жогорулап, анан баары ат салышынын негизинде сапат дагы жогорулайт да. Биз ошон үчүн айтып атабыз, бул деген эме эмес, биздин тапкан нерсебиз эмес, бул дүйнөлүк практикада айтылат. Канчалык көп экспертиза болуп, канчалык ошондой атаандашуу болсо, ошончолук сапат чоңойот. Сапат чоңойгондон кийин биз айтабыз, адамдын укугу, адамдын тагдыры ушул сапаттуу нерседен кызыктар болот депчи. Соттун чечими дагы дал ошого байланыштуу болот. Түздөн-түз. Бир топ угармандарыбыз кайрылып атат да, 2016-жылы Дача суудагы болгон окуяда ушул соттук медициналык экспертиза борборуна бир топ жардам берилген эле. Ошондогу каражатты кайда, эмне кылып жумшады болду экен дейт. Ошо Дача суу боюнча 18 миллион сом берилет деп бизге айтылган. Ошого карата биз тендер өткөрүп, моргтоңдойбуз дегенбиз. Тендер өткөргөнбүз, элдер чыккан, бирок акчабыз тийилбей калган бизге. Ошо боюнча акча жок. Таптакыр бир да тыйыны түшкөн эмес. Жок, бир да тыйын түшкөн жок. 18 миллион. Маселе көтөрдүңүздөрбү кийин? Жок, көтөрдүк, жаздык, бар жокко жаздык. Кайра бересиңерби ошол акчаны? Беребиз деп туруп өткөрө бергиле тендерди деген. Биз тендерди өткөргөнбүз, уткандар болгон.
бирок ишти баштабай турганбыз, аз маз акчасын төлөп бердик эле. Анан ошону күтүп акчаны, анан жаңы жыл башталып калды, декабрдын по-моему 5-теринде ошол акча берилет деген. Анан жаңы жылдан кийин жаза баштасак, мына уже 1 жылдан ашык өтүп кетти, ошол акчанын дайыны жок уже. Кийинки угарман кайрылып атат. Келечекте дейт Кыргызстанда ДНК анализин жасай турган мамлекеттик иш болобу деп кайрылган. Азыр бул жеке менчик компаниялар жасап атат да ДНК боюнча. ДНК боюнча бар, бирок алардын ДНКнда ар түрдөрү бар да, күчтүү немелер, аппараттар бар, кичинекей немелер бар. Ошон үчүн мен ойлойм, мамлекет үчүн бир ДНК борбору түзүлүш керек. Эмнеге дегенде биз көп ушундай жерге неме такалып калып атабыз. Вопрос көп неме болгондо биз жөнөтүп атабыз. Англияга баргыла, Россияга баргыла. Ал жерде 500-700 евро болуп чыгып атат. Кымбат болуп атат элибизгечи. Ошон үчүн мен ойлойм, бир чыгынып туруп эле алып туруп коюп коюш керек. Кыргызстангачы бул керек нерсе. Канча каражат талап кылынат азыр бизде? Эгерде киргизе турган болсо, ошо сиздердин борборго каражатка караганда канча акча белинсе ошончолук жакшыраак алсак болот да. Эми мен ойлойм 500 миңге деле алса болот, долларга, миллион долларга деле алса болот. Анан ал миллионго алган уже аябай көп нерсени жасаса болот да. Уже коркпой айта аласыз эртеңчи. Даже бир кагаз жазсаңыз дагы уже ал жерде четко берилет да. Эми мына программага бөлүнгөн убакыт дагы аягына чыгып бара жатат. 2 жылдан бери аягына чекит коюлбаган бул маселе боюнча мына укук коргоочулар, жарандык сектор кандай иш аракет жүргүзөсүздөр эми? Биз бүгүн аппарат, президенттин аппаратындагы ошо соттук реформа секторунун жетекчиси менен кезигебиз. Биз айтабыз, эмне себептен ушул мындай логикага да жатпаган, мыйзамга да таянбаган, концепцияга да таянбаган иш аракеттер жасалып атканын талкуулайбыз. Анткени себеби биз көрүп атабыз, ошо президенттик аппарат жактан кандай бир демилгелер болуп атканындай сезилип атат. Эгер ошол жерден дагы эчтеке болбосо, анда жыйынтык чыгарып туруп ошол жакта сүйлөйбүз, ошол жерден болуп аткан деп токтотконго аракет кылабыз. Анткени себеби бул маанилүү нерсе. Биз кызыктарбыз, ар бир кыргызстандык жарандын укугу корголуп, экспертиза туура багытта, мындай саламаттыкты сактоо системасы бирдиктүү организм болуп, альтернативдүү экспертиза өнүгүп, анан мындай сапаты жогорулап, анан горизонталдуу өнүккөнгө биз кызыктарбыз. Ошон үчүн ушул ишибизди токтотпой кете беребиз. Мен ойлойм, биз ушул маселе боюнча Грузияга караганда, Казакстанга караганда алардын катачылыктарын эске алып туруп, туура багытта жол таап кеткенге жөндөмүбүз жетет деп ишенем. Мен да кошулам. Рита айткан ошо биз. Данияр мырза. Эми азыр туура эле айтышты. Өзү деле акча тапсак болот. Мен айткандай, кайрадан кайтарыш керек. Өзү акча таап, өзү оңдоп кетсек болот. Акы көрсөтүүнү киргизүү керек, төлөш керек. Элдер төлөгөндөн кийин анан түшүнөт. Ошол боюнча зарплаталар көтөрүлөт биздин сотрудниктердин. Бүгүнкү күндө канча кызматкер иштейт азыр? 120 судмед эксперт. Анан дагы 200дөн ашыгыраак медрегистратор, санитар ары берилер бар. Эксперттердин саны жетишеби анда? Эми жакшы төлөп берсекчи, иштешет. Бүгүнкү күндө көбү бир ставкада, жарым ставкада подрабатывать этет, эми үй бүлөсүн багыш керек. Анан көп эле ойлойт, судмед эксперттер аябай байып эле чирип калды депчи, келип көрүп кетсе болушат. Кандай машина жүрүшөт. Жаш дагы бир топ жашка барып калгандар иштешсе керек. Азыр жаштар келбейт, 50-ге, 60-га, 70-80-ге киргендерди кармап турабыз. Кетпей туруң, ушул районду кармап турабыз. Эмнеге дегенде бир район менен бир райондун алыстыгы 100 километр, эл кыйналат. Ошол жактан денени алып барып, же эл барып, башка шаарга чейин барыш кыйын. Бүгүнкү күндө 2-3 шаарда экспертибиз жок. Правоохранительный органдар чалышат, суранышат, эл да суранышат, бизге кой бергиле дейт. А бизде сотрудник жок. Ал 10 миңге барбайт эч ким, андай чоң. Анан 24 саат иштеш керек райондо бир эксперт. Анан онун расстояниясы чоң да. Бир жактан мына Нарынды алсак, биягы 200 километр, биягы 200 километр эксперт барып келет. Ошол кышында болобу, суукта болобу. Анан биз аны эле урушеп эле мына иштебейсиң деп бергенибиз 10 миң сом.
анан кийин каягынан эме кылабыз. Алардан эми дополнительно бир жактан мал багышабы, бирдеке кылышабы, кайрадан иштешип атат. Эми маселенин аягы кандай болоруна биз дагы көз салып туралык. Сиздерге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Бүгүн талашка түшкөн ушул соттук медициналык экспертиза борборунун тагдыры жөнүндө сөз кылдык. Суроолорго Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун башчысы Данияр Кошоков, юристтер Адам укугу үчүн бирикмесинин жетекчиси Асель Койлубаева жана укук коргоочу Рита Карасартова жооп беришти. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Ал эми Марал радиосу өз уктурууларын Түз ободо улантат.